Өспүрүм издегендерге сиздерге мына эме жаш өспүрүмдөн көрсөтүп жатабыз. Жалал Абадтын жерге тала айылынан. Көрүнүштөрү мындай чакчаңдаган, титиреген тайлардан көрүнүп атат. Менимче курчук окшойт була. Курч, ата теги кандай болду экен? ата теги жакшы аттын балдары да. Жашы кандай азыр? Жашы 1,5 жаш болду. 1,5 жашар кальта тайды жек болот, Ичкен жегендери жакшыбы? Ичкен жегени зор экен. Жакшы бар. Тугол таза. Сиздерге кыскача маалыматын берип айттык, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөр ушундай тай издеп жаткан болсоңуздар көрсөңүздөр болот. Эми айтып кете турган болсок, мүчөлөрү жакшы экен. Мындай тумшуктары кочкор тумшук десек дагы болот экен. Курсактуу көрүнүп турат. Бул эми боюна кетет да. Бир-эки жетелеп бастыралчы, бастарынан көрүп коелчу. Жаныбар көрдүңүздөр. Куйрукту көтөрүп жакшы жүрөт экен. Демек, келечекте жакшы аттардан болот деген ишеничтебиз. Жаныбар. Жаш болсо дагы өтө сон. Болот. Өтө сон жаныбар. Бою 1,40га чыгабы ушул? Ошондой окуат, бою. Жакындан бир көрүп коелчу. Мүчөлөрү жакшы экен жаныбар. Жаш болсо дагы мына көрүп турасыздар. Кабактуу, көкүрөктөрү, омуро сөбөктөрү дагы чыгып турат экен да. Кенен колтуктуу туяктарын көрсөңүздөр болот. Бул деле ошол жерде кара байырлардан чыкканбы? Кара байыр калды. Кара базарда Эрнис деген Таран базарда Эрнис деген палбандын аттын балдарынан деп жатат. Демек, сиздер издеп жаткан болсоңуздар, мына ушуну көрөсүздөр деп айтып кетебиз. Баасын айтыңызчы, канча дейсиз баасын? Баасын 100 000 кем бар. Сомо 100 000 атасы, Сүйлөшүлөр болобу? Айтылыш баасы 100 000 сомо коюлду, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы тай алам деген болсоңуздар, ушул тайды көрүңүздөр. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандан номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.